Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmаттуу Алымдар кеңешинин мүчөсү Абдушүкүр Нарматов, Сайтбакас Дамулла Доолов, сиздерге кайрылуумдун себеби бир жуманын тегерегинде Максат Дамулланы кароолоону каралап жатышат. Бирок сиздерден Алымдар кеңешинен эч бир жыйынтык күтпөдүк. Алымдар кеңешине канча жолу арыз жаздык. Кечээ күнү дагы кирип кайрылганбыз. Бүгүн чукул чогултам деп туруп, эч убакта чогулуп бир Алымдар кеңешинин дагы бир дагы мүчөсү бул жөнүндө караган жок. Сиздер эмне үчүн бизди уят кылып аткан, кыргыз элин уят кылып аткан Абибулла Дамулланы колдоп атасыздарбы билбейм. Бирок ошондой эмен кишини Алымдар кеңешине төрага кылып отурасыздар. Эмне үчүн бул маселени тез убакта чечип карабайсыздар? Ошону YouTube каналынан көрүп атсаңыздар керек. 2 миллиондон ашык эл Абибулла Дамулланы кетсин, жок кылсын, ушундай эмелер жок болсун деп атса, сиздер аны төрага кылып кармап отурасыздар. Ошону тез убакыттын ичинде чечип, кеңешип, алымдар менен чогулуп, кеңешип, тез убакыттын ичинде ошондой эки жүздүү мунафык адамдарды ал жерден иштен кетиришиңиздерди. Ал Абибулла Дамулла бир эле ал жерге имам Алымдар кеңеши эмес, Алымдар төрагасы эмес, ал бир мечитке имам же бир мечитке сопу болгонго деңгээли жетпеген акыбалда олтурат азыр. Өзүңүздөр YouTube каналында көрүп атсаңыздар керек, эмне деген абийирсиз, уятсыз сөздөрдү сүйлөп, бизди маскарлап. Бизде Россияда чечен бир туугандар, Дагестан бир туугандар ушул видеону орус тилинде которуп алышып, бизди маскара поз кылып отурат. Ошону тез убакыттын ичинде төрагалыктан түшүрүп, башка бир Алымдар кеңешин коёт деген үмүттөмүн.